Niye kaçıyor da benden? Kaçkan yok, kaçpaydı. Niye kaçpaydı? 100% silerin günahlar var bu yerde. 100%. Kayışlık ne bir niçin günahlı odasına siler? Göptü. Al ne siler kap gelip bergen için iş yürü odası. Al ne karma kap gelip ber silerge raport yazıp ötkörüp bergen için nime odasına var ana? Niçin nime odasına var ana? Silerin hizmetine da bu yer kap gelip bergenden turabı. A bir çom kayışlık. Teriştiriyor odası. Начальник az var degen bu. Niye çıkmaydı начальник? Hazır men aytkanda начальник бар dedi. Hazır ben girip çağırıp çıkayım dedi. Hazır bu aytты. Hazır çöp начальник dedi. Orunbasar olan. Sizler 100% günahlar var bu yerde. 100%. Ошону айтып бермечи, эмне болуп атат? Аны эч кандай жүрөт? Эми азыр бак эчтеке айта албайсыз. Bala kayakta. Bala kayakta. Bala. Больницадабы? Мына журнал мен кирбейм. Мына журналисттер кирип канча жерине бычак жеген полный көрүп чыксын. Чындык барбы? Чындык барбы жокко? Эгер да алдаган болсоңор айтып кой, мен Жок, чындык бар. Анткени Эмнеге ошо мисалы айдайсыз баке. Тиги кызды жон кызды көргөзүп отурсуң, баланы эмнеге көргөзбөйсүң? мен эме комментарий бере албайм аны боюнча. неге бере албайсыңар силер? Мен Областта кызым пресс кылмышкербү не? Ал боюнча эчтеке айта албайм. Неге айта албайсыңар? Силер көз көрмөй көрдүңөр да ушу болгон нерсени турабы? Неге айта албайсыңар? Ошол баланы кайсы жакта экенин билсек болобу? Болду уже. Кечиресиз. Ошол баланы кайсы жакта экенин биз көрсөк болобу? Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, орун басары чыгып, киргизбегиле эле токтотуп сал деп кайра тетире карап кетип калды. Башка бирөөлөргө телефон чалып атат, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Мына начальник өзү бар экен чыкпайт. Заммын деп бирөөнү чыгарып койду. Начальник бар. Эшигинде просто чыкпайт. Эми интервью бериштен неме кылып атат? А жогору жактан буга айтып атат да, интервью бербей тургула. Андай тигинде мондай деп айтып атат. Ошон үчүн чыкпайт бул. Орунбасарын чыгарттым. Ушул жерде айтсаңыз, сиз кызыңыз каза болоордун алдында ушул жака биринчи келгенсиз да? Ошондо начальник келип, 10 чакты сотрудниктер чогулуп туруп, кабинетке алып келип туруп, мага угузган. Ошондо айткан, тергөөчү жооп берет бул жерде. Тергөөчүнүн күнөөсү деген. Айтсаңыз, ошондо сиз ушул жака басып киргенде кыз тирүү бекен? Өлгөн экен уже. Мен просто алдап эле булар баланы сотрудниктер кичине баягы неме кылганда, кармаганда неме кылып койгон экен. Ошону ала кетели байке деп ошо түнү менен мен тияга бияка каттата бериптир. А көрсөм мен кызым ошондо эле өлгөн экен, ошо саат 1-де эле. А мен саат 3кө дейин эмнеге кармайт булар? Айтпайбы ошондо, ушу жерде. Барактыдан киргизбей мен ошол жерде турдум таанча, футболка жаман ремонтка кийген шым менен, жыртык шым менен келип алдым эле. Сизге ошондо айтыштыбы? Майя кызматкери деген ким ал аты? Замир деген бала экен. Ал айтып атат, байке мен келип, мен дагы 2 кыз 2 балам бар. Орозонун күнүндө мен просто өткөрүп берип, рапорт жазып өткөрүп берген, 2 рапорт жазып бергем дейт. Булар рапорты да жок деп мени нарушить мени алып кетип атканда бир рапортум чыгып калды бешенеме дейт. Ошон үчүн неме кылып атам дейт. Ал гаишник действительно кармап келген, эми анын деле күнөөсү бар, чынын айтканда. Ошол жерде экөөнү 2 башка машинеге салбайбы? Экөөнү кошуп алып келбей. Ошол жерде колун байлабайбы? Жок деп нарушник жок болсо, жип менен болсо дагы. Маалымат сайттар, маалымат жергиликтүү ММКларда жүрөт да. Сиздин кызыңызды келгенде тез жардам мунасы менен алып кеткен дейт. Жок, ал гаишник айтты. Байке деди. Мен бул жака рапорт жазып чыгып кетип атканда кыйкырык болуп калды дейт. Кайра жүгүрүп келдим дейт. Жүгүрүп келгенде дейт, өкөтең неме кан болуп жатыптыр дейт. Анан кийин мен кыйкырдым дейт, машина тапкыла, скорый чакыргыла десем дейт, баардыгы эле турушат дейт, эчтеген. Акыры айланып кеткенде дейт, ошо алып келген кармалган машинеге салып өзүм алып бардым дейт больницага. А булар айтты да скорый алып кетти деп атат. Көрүп атасыздар, бул жерде укук коргоо кызматкерлери өздөрү чыгып видео тасмага алып атышат. Көрүп алыптар жакын арадан да. Аты жөнү мына көрүп атасыздар, биздер өздөрү чыгып бизге кайрадан бизге маалымат берүүнүн ордуна кайра өздөрү тартып атышат. Утром açtı. 3'ten keyin aytып atпайбы, saat 3'ten keyin. Şunday oldu. Oldu dem. Sağır kılınız de bana.
айтып атат. Ошо бул жердеги кийин ошол майыр кызматкери Замир деген кызыңызды каза болгонун тез эле айткан жокпу? Жол ал айтып атат. Мен алып бардым dedi. Машина ошо кармалган машинага салып алып бардым dedi кызымызды dedi. Алып бараткан dedi. Оор дем алып dedi. Ошондо айттым dedi. Бурлай деп бардым dedi. Баргыча dedi. Уже опсу кыйналып атты dedi. Анан кийин кайра келдим dedi. Родуга келсем dedi. Дежурныйдан тергөөчү чалды dedi. Кыз кандай dedi. Анан умерла деп уже ошондо эле öldü dedi kız dedi. Кызыңыздын каза болгонун канча сааттан кийин айтышты булар? 3 saat 4 saatten aytты да. Жалпы кыргыз элинин бийлигинен эмнени үмүттөнөсүз? Мен закон боюнча жазасын тартсын, милиционерлер тартсын, ушу тергөөчү тартсын. Өзүнүн кызы ушундай болсо эмне кылат эле? Мына 3-4 күндөн бери жалган каяктагы немелери 20 секунд, 40 секундта болгон жумуш иштеп, мына интервьюда телевизордон берүүдө. Бул жалган баары жоку. Көкүрөгүнө жазгыча ошончо убакыт өтөбү? Мында неме кылып көрдүчү мында. Могул жерден азыр эсептеп көрөт 20 секунд кайыр келгенде 20 секунд болот экен. Болбойт бул чөп немеге туура келбей турган эми жалганды айтып атат. Орозонун күнүндө, Кудайдын улуу күнүндө чынын айтсын, чынын. Мен ыраазымын, чынын айтсын. Болгондой айтсын булар, жашырбай. Бул жерде өзүңүздөр көрүп турганда жарандарды кабыл алуу бөлмөсү экен. Они уже с вами разговаривали? Да, толкен мне. Мыйзамдагыдай эле кайтарышып турушат. Жасам мне сказали. Эмнегедир ушул бурлайдын Так получился. кырсык болгон күнү После этого они... Даже милиция кызматкерлери жок болуп калышкан. Утром 10 часов. Сразу домой поехал.